Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн өлкөнүн финансы министри Бактыгүл Жээнбаеваны кабыл алды деп билдирет президенттин аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү. Министр Бактыгүл Жээнбаев мамлекеттик финансыларды башкаруу чөйрөсүндөгү акыркы абал боюнча маалымат берди. Президент республикалык бюджеттин чыгаша жана киреше бөлүгүнүн аткаруунун жүрүшү, салыктык кирешелердин түшүүсү, сот укуктук реформа жана башка маанилүү тармактар тууралуу маалымат алды. Министр белгилегендей, райондук борборлордун жана шаарлардын жолдорун капиталдык оңдоп түзөөнү, убагында бүтүрүү, автомобиль жолдорун жана көпүрөлөрдү куруу жана реконструкция боюнча чаралар көрүлүп жатат. Бардыгы болуп узундугу 139,8 километр. Жол куруу иштерин жүргүзүүгө 790,4 миллион сом каражат керектелди. Бүгүнкү күндө республикалык бюджеттен 600 миллион сом акча каражаты бөлүндү. Президент Сооронбай Жээнбеков экономикалык өнүгүүнү сапаттуу өндүрүш, инфраструктурасын түзүү үчүн таза суу менен камсыз кылуу, ирригацияны өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү боюнча мамлекеттик программаларды каржылоо өзгөчө мааниге ээ экенин дагы бир жолу баса белгиледи. 2019 жылдын 7-8 августунда Кой Таш айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү коомдук ишмер Равшан Жээнбековдун жана Кыргыз Республикасынын ички иштер министри мурдагы орун басары Курсан Асановдун маалыматын угушту. Жыйындын жүрүшүндө алар 7-8 августунда Кой Таш айылында окуялардын өнүгүшү, өздөрүнүн түздөн-түз катышуусу тууралуу айтып беришип, мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрүнүн суроолоруна жооп беришти. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Асель Кудуранова жеке себептерине байланыштуу жолугушууга катыша алган эмес. Белгилей кетсек, премьер-министрдин буйругу менен Кой Таш айылындагы түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын курамына 2 жаңы катышуучу киргизилген. Алар коомдук ишмерлер Клара Сооронкулова жана Жаркынбек Касымбеков. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн делегациясы менен жолукту. Жолугушуунун жүрүшүндө өкмөт башчы Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын директорлор кеңешинин мүчөлөрүн жылуу тосуп алып, өлкөнүн социалдык жана экономикалык өнүктүрүүдөгү банктын маанилүү ролун белгилөө менен Кыргызстанда инфратүзүмдүк долбоорлорду, реформаларды жана бизнести колдоосу үчүн ыраачылык билдирди. Анын айтымында, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы өз ишмердүүлүгүн баштагандан бери өлкөгө экономиканын ар түрдүү секторлоруна дээрлик 730 миллион АКШ долларын салган. Долбоорлордун учурдагы портфели азыркы тапта 184 миллион еврону түзөт. Активдүү портфелдик 71 долбоор бар. Жолугушууда өкмөттүн ишмердүүлүгүнүн негизги багыттарына байланыштуу темалар, бир катар маселелер боюнча кызматташуунун келечеги талкууланды. Мындан ары өз ара кызматташууну активдештирүү боюнча бир катар сунуштар айтылды. Директорлор кеңешинин мүчөлөрү Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын өтө амбициялуу пландары бар. Ушул жылдын биринчи жарым жылдыгына эле суу менен камсыз кылуу боюнча 28 миллион еврого, Жалал Абад, Мырзаке, Куршап, Кербен, Нарын жана Исфана шаарларындагы долбоорлорду ишке ашырууга 16 миллион евро гранттык каражатты кошкондо бирдиктүү 5 долбоорго кол коюу ниеттери бар экендигин айтышты. Бишкекте Евразия экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин Евразия жумалык эл аралык форуму өтөт. Бул тууралуу экономика министринин орун басары Элдар Алишеров билдирди. Анын айтуусу боюнча форум мамлекеттик аларча резиденциясында 23-27 сентябрь күндөрү өтөт. Биринчи форум Россияда өткөн Москва шаарында, экинчи форум Казакстанда өткөн Астанада, үчүнчү форум Арменияда өткөн Ереван шаарында. Эми 4-чү форум биздинчи кезегибиз келди. Бул форум Бишкекте өтөт. Бул форум биздин ишкерлерге абдан жакшы бир аянтчаларды түзүп берет. Ушул эл аралык бизнес форумга башка өлкөлөрдүн да ишкерлери келет. Ушул аянтчада биздин ишкерлер өзүнө бир контракттар түзүүгө, өздөрүнүн мындай саясатын координациясын, анан субконтрактация саясатын да жүргүзө алат да. Инвестицияларды тартуу жана коргоо боюнча мамлекеттик агенттигинин бөлүм башчысы Нурлан Арипов белгилегендей, форумдун популярдуулугу эл аралык ишкерлердин арасында өсүүдө. Бекзат Пирматовдун Аврора тасмасы 26 сентябрдан тартып өлкө кинотеатрларынан көрсөтүлө баштайт. Бул тууралуу Топташ студиясынан билдиришти. Россияда өткөн Күмүш ак бузат эл аралык кинофестивалында Бекзат Пирматовго Аврора тасмасы үчүн мыкты режиссердук иш сыйлыгы берилген. Маалыматта айтылгандай, тасма Ысык көлүнүн Аврора эс алуу жайында тартылган. Тасманын каармандары кээде каргашалуу, кээде тамашалуу окуяларга туш болушат. Аны менен бирге тасмада өлкөнүн көйгөйлөрү чагылдырылган. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу чукул кабар таратты.
Ага ылайык 15-16 сентябрь күндөр көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Кээ бир райондордо жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы төмөндөйт. 17 сентябрда Түнкү Ысык көл, Нарын областарынын дыйканчылык аймактарында айрым жерлерде 0-2 градус үшүк жүрүшү күтүлөт. Мындай туруп аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат.